Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бүгүн силерге дары чөптөрдүн адам баласына тийгизген дарылык касиеттери боюнча айтып бергим келип турат. Бул кадимки эле биздин өзүбүздүн көрүп билип жүргөн эле биздин өзүбүздүн сары баш деп коебуз. Же болбосо биологиялык аты тана, пижма деп коюлат. Бул өсүмдүк дарылыгы эң биринчи адамдын организминдеги паразиттерди жок кылат. Андан кийин боорду жакшы тазалайт. Көбүнчө жанагы боор боюнча май басып калды, гепатоз деп врачтар айтып коет го. Ошол ооруга ошол дары чөптү пайдалансак жакшы болот. Андан балдардын ичинде жана чүчөк курттары болсо, аскарида болсо, ошол дары чөптү пайдаланса жакшы натыйжа берет. Аны кантип пайдаланабыз? Мына бир баш алып, аны кадимки эле эмеге салабыз, банкага салып туруп, үстүнө кайнатылган сууну куябыз. Кайнатылган сууну куюп туруп, капкагын жаап, 3 саатка ороп коебуз. 3 сааттан кийин алабыз дагы. Андан кийин жаш балдарга чоң кашыкта тамактан кийин 1 кашыктан беребиз, 3 маал. Мындай аш кашыкта беребиз. Аш кашыкта жаш балдарга 3 жаштан 7 жашка чейин тамактан кийин беребиз. Ал эми 7 жаштан 15 жашка чейин тамактан кийин 2 кашыктан беребиз. Ал эми чоң адамдар 7 күн ичет балдар, 1 айда 7 эле күн ичет. Аябай уулуу болгондуктан азыраак пайдаланыш керек. Ал эми чоң кишилер болсо тамактан кийин 50 граммдан 3 маал 10 күн ичет. Ушундай эле ушул дары өсүмдүктү экзема, псориаз, денеге чыккан башка бир жараларга дагы ичсе болот. Себеби организмде ошол жараларды паразиттер чакырат. Ошол паразиттерди жок кылууга ушул тана өсүмдүгү, пижма өсүмдүгү жардам берет. Аптекаларда сатылат бул. Таза жерден терип алсаңыздар, өзүңүздөр кургатып алсаңыздар, пайдалансаңыздар болот.